Сооротуучу Кудай. 9-ноябрь. Тентек бала күнүгө мектептен бирөө менен согушуп келет. 2 күндүн биринде ата-энесин мектепке чакыртышат. Кээ бир апалар ата-энелердин группасына жазып, даттанган күндөрдө болуп жатты. Мунун баарынан тажаган апасы баласына «Эмне эле сен тынч жашай албай, баары менен согуша бересиң?» десе, баласы «Согушпайын десем деле, согушкуч менин ичимен өзү эле чыгып кетип жатпайбы?» дептир. Чынында эле ошондой. Адамдын ичинде күнөө кичинесинен баштап эле жашайт. Адам жашоо процессинде бара-бара күнөөкөр болуп калбайт. Табиятынан эле күнөөкөр болуп төрөлөт. Башында адам ата күнөө кетирип, ошол аркылуу күнөө адамзаттын көйгөйү болуп кала берди. Өз эркибиз, күчүбүз менен күнөөдөн арыла албайбыз. Күнөөнүн маселесин Ыйса айкаш-чыгашта чечип койгон. Ага ишенип, аны жүрөгүнө кабыл алган адам күнөөнүн кулдугунан бошонот. Биз анын курмандыгын кабыл алып, рахмат айтсак болот.